Урматтуу бір туғандар, барыңарға Иса Машаяктын сүйісімен салам айтам. Құдайыбыз Иса Теңирибиз барысқа батасын берсин. Ошол Құдайдын алдына келип, Иса Теңирибиздин сөзү жөнүндө, ал жөнүндө ой жүгүрткөнгө Құдай ушундай сонун мүмкүнчүлүк берип аткандыгы үчүн биз Құдайыбызга ыраазычылык айталы. Бүгүн биз сиздер менен ыйык жазуудан, башкача айтканда, элчи Павлдун Филиппке жазган катынын үстүнөн ой жүгүртөбүз. Бирок эң алгач ошол кат жөнүндө сүйлөшөрдүн алдында биз ошол Филипп жыйыны каякта түзүлгөн, кантип түзүлгөн, ал ошол Филипп жыйынын түзүлүшүнө эмне пайда болгон, эмне окуялар түрткү болгон, биз ошолор жөнүндө кыскача токтолуп анан сүйлөшөбүз. Эң алгач мен сиздер менен Элчилердин иштери 16 бөлүмдөн окуйм. Ошол Элчилердин иштери 16 бөлүмдөн окуурдун алдында ушул жыйын кантип түзүлүп калган? Ушул жыйындын түзүлүп калышына кимдер себепкер болгон? Мен кыскача айтып, анан сөзүмдү улайм. Элчи Павл ал жер-жерлерди кыдырып, шаарларды, айылдарды, кыштактарды кыдырып, ал Кудай жөнүндө айтып жүргөн. Тактап айтканда, ал Иса Машаяк жөнүндө ал көйлөндүрүп аткан эле. Ал ошентип кыдырып жүргөндө түн ичинде Кудай көрүнүш аркылуу Павлга келет. Ошол көрүнүштө мындай бир окуя болот. Бул жөнүндө Элчилердин иштери 16 бөлүм 9 аятта жазылып турат. Түн ичинде Павл бир көрүнүш көрдү. Көрүнүштө Македониялык бир киши андан Македонияга келип бизге жардам бер деп өтүндү. Павл ушул көрүнүштү көргөндөн кийин Теңир бизди Македонияда жакшы кабар айтууга чакырып жатат деген тыянак чыгардыкта дароо эле ошол жака барууга аракет кыла баштадык. Ошентип биз Троастан кемеге түшүп, түз эле Самофрак аралына, эртеси күнү Неаполь шаарына келдик. Неаполдон Филиппиге келдик. Бул Македониянын биринчи бөлүгү болуп эсептелген римдиктер жашаган шаар эле. Бул шаарда биз бир нече күн болдук. Ишемби күнү шаардын сыртына чыгып, дарыянын боюна бардык. Адатта ал жерде жүйүттөр Кудайга сыйынышчу. Ал жерден орун алып отурдук да чогулган аялдар менен сүйлөшө баштадык. Элчи Павл ошол түн ичинде ал Кудайга келди дагы сүйлөдү. Ага көрүнүш көрсөттү. Анткени ошол македониялык адам Элчи Павлга келди дагы бизге жардам бере көр. Бизге жардамга кел деп чакырды. Павл болсо түшүнөн ойгонуп, ошол көрүнүштү бул Кудайдан, Кудай бизди чакырып жатат деген ушундай тыянакка келди дагы алар болсо түз эле Неаполду көздөй жөнөп кетишти. Анан ал Неаполдон алар Филиппке келди. Ошол Филиппке келип, ал Павл болсо анын жанында Сылас бар эле. Дагы анын жанында Тимотей, Лука бар болчу. Алар болсо Филиппке келишти дагы, ал жакта жүйүттөрдүн чогулуп, сыйынып жүргөн жерине келишти. Биз болсо окуп жатабыз, ошол ишемби күнү алар ошол шаардын сыртына чыгышты. Ал шаардын сыртына чыкса, дарыянын боюнда жүйүттөр Кудайга сыйынат экен. Анан ал жерден алар ошол элдердин арасына отурду дагы, анан ал жакта чогулган аялдар менен алар сүйлөшө баштады. Ошол аялдардын арасында Тиатира деген шаарынан келген, кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял бар эле. Ал аял болсо, ал ушунчалык Кудайды издеген аял болчу. Анткени ал аял өзү соода садык кылса дагы, анын колунда бар аял болсо дагы, бирок анын жүрөгү Кудайды издеген, Кудайды урматтаган, Кудайга жакындагысы келген аял болчу. Ошол аял ошол жерде Кудайды издеп, Кудайдын сөзүн угуш үчүн келген болчу. Ана ошол жакта ал Кудайдын сөзүн угуп отурганда, Элчи Павл ошол жактан Кудайдын сөзүн айтып жатканда, Кудай анын жүрөгүн ачты.
Анткени анын жүрөгүндө Кудайды издөө бар болчу. Ошондо Кудайдын сөздөрүн түшүнүш үчүн Кудай Лидиянын жүрөгүн ачты. Ошондо Лидия ал Кудайдын сөзүн түшүндү. Ал Кудайдын сөзүн түшүнгөндө ал Ыйсанын алдына келип, Ыйса менен жашаш үчүн ал чечим чыгарды. Башкача айтканда, ал өзүнүн жашоосун Ыйсага арнады. Ошондо ал бүт өз үй бүлөсү менен өзү кошо сууга чөмүдүрүлдү. Ошентип Лидия бул Филипп шаарындагы эң алгачкы ишенгендердин бири болуп калды. Ошондо элчи Павылга Лидия келди дагы, эгерде чынында эле мени ишенди деп эсептесеңер, эгерде мени чынында эле Ыйсага ишенип калды деп көрсөңөр, анда силер менин үйүмө келип жашап тургула. Силер менин үйүмдө болгула деди. Ошондо элчи Павыл ошол аялдын айтканына макул болуп, алар ошентип Лидиянын үйүндө жашап калышты. Ал болсо ошол Лидиянын үйүндө алар ошол жакта жайгашып, ошол шаарга Лидиянын үйүнөн чыгып, анан Кудай жөнүндө айтып жүрүштү. Ыйса жөнүндө көйлөндүрүп жүрдү алар. Бирок ошол Лидия бул ушунчалык Кудайды урматтаган аял, Кудайдын сөзүн уккусу келген аял, ал ошол Кудайдын сөзүн билген, Кудайдын адамдарын өзүнүн үйүнө кабыл алгандыгы бул Лидиянын үйүнө эң чоң пайда алып келген деп айтсак болот. Ошентип анын үйүндө элчи Павыл, Силас, Тимотей жана Лука ошентип анын үйүндө жашап турушту. Бир күнү ал сыйынуу жайына бара жатканда, ошол анын аркасынан бир кыз, көз ачыктык кылып жүргөн кыз, ошол көз ачыктык кылуусу менен өздөрүнүн кожоюндарына киришет алып келген кыз элчи Павылдын аркасына түшүп алып, алар бир нече күн бою аны ээрчип жүрдү. Бирок ошол ыйык жазуудан ал жөнүндө мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Элчилердин иштери 16 бөлүм 16 аяттан баштап окуйм. Бир жолу биз сыйынуу жайына бара жатып, көз ачыктык кылдыруучу жини бар бир күн кызга жолуктук. Ал кыз көз ачыктык кылуу менен өзүнүн кожоюндарына көп киреше түшүрчү экен. Ал Павылдын жана биздин артыбыздан калбай мындай деп кыйкырып жүрдү. Бул адамдар бардыгынан жогору турган Кудайдын кулдары, булар бизге куткарылуу жолун жарыялап жүрүшөт. Кыз көп күн ушинтип жүрдү. Павылдын ачуусу келип, артына бурулду да, кыздын ичиндеги жинге Ыйса Машаяктын атынан буйрук кыламын, кыздын ичине чык деди. Жин ошол замат чыгып кетти. Кыздын кожоюндары өздөрүнө киреше түшпөй каларын билишкенде, Павыл менен Силасты кармап алып, аянтка башкаруучуларга сүйрөп барышты. Аларды аскер башчыларга алып келишип, мына бул жүйүттөр шаарыбызды дүрбөлөңгө түшүрүп, бизге римдиктерге кабыл алууга да, аткарууга да болбогон каада салттарды үгүттөп жүрүшөт дешти. Эл да аларга каршы чыкты. Аскер башчылар болсо кийимдерин сыйрып алып, аларды таяк менен сабоого буйрук беришти. Аларды катуу сабашкандан кийин түрмөгө түртүп киргизишти да, түрмө сакчысына өтө сактык менен кайтарууну буйрук кылышты. Ушундай буйрук алган түрмө сакчысы аларды ички түрмөгө түртүп киргизип, буттарына жыгач кишен кийгизип койду. Ушул окуяда качан ошол элчи Павыл ошол Лидиянын үйүнөн чыгып Филипп шаарына жакшыга таратып жүргөндө, ошол жин орлук кызды айыктыргандыгы үчүн, анын ичинен жинди Ыйса Машаяктын ысымынан кууп чыгаргандыгы үчүн аны түрмөгө каматты. Ошол кыз канча жылдан бери ал шайтандын кулчулугу астында эле. Шайтан ал кыздын жашоосун талкалаган болчу. Бирок ошол жердеги адамдар ошол кызды өздөрүнүн кирешеси үчүн, өздөрүнүн жашоосу үчүн колдонгон болчу. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө канча деген адамдарды шайтан талкалап атат. Канча деген адамдарды шайтан өзүнүн кулчулугунда кармап турат. Канча деген адамдар ошол шайтандын кол астында калгандыктан анын көздөрүнө ар кандай нерселер көрүнүп, ар кандай тынчтыгын жоготуп, алар шайтандын кулчулугунун астынан чыга албай кыйналып жүргөн адамдарды биз көрөбүз. Бирок Ыйса Теңир өзүнүн улуулугу менен, өзүнүн кудуреттүүлүгү менен
ошондой адамдарды шайтандын колчулугунан бошотконго анын кудурети жетет. Элчи Павыл болсо билген ошол адамдын, ошол кыздын ичинен Ыйса Машаяктын ысымы гана жинди кууп чыгара аларына элчи Павыл жакшы билген. Ошондуктан ал Ыйса Машаяктын ысымынын урматына анын ичинен чыгып кет деп буйрук берген болчу. Бул эң сонун адамдын шайтандын кулчулугунан бошонуу кабары. Бул эң сонун болчу. Бирок бул адамдарга жаккан жок. Бүгүнкү күндө адамдар ушунчалык Кудайга ишенип, Кудай менен жашап, жашоосу өзгөрүп, шайтандын кулчулугунан бошонуп, күнөөдөн бошонуп жашаганда бардык эл адамдар буга кубана бербейт. Ошол элчи Павыл ошентип ушундай керемет иштерди элчи Павыл аркылуу Ыйса Теңир кылганда, ошол адамдардын кожоюну, ошол кыздын кожоюну аларга бул иш жакпай калды. Ошондо алардын андан ары кирешеси жок болуп калгандыктан алар ачууланып Павылды жана Сыласты түрмөгө алып барып салып берүүнүн алдында аны сабаттырды. Аларды сабашкандан кийин түрмөгө алып барып киргизип коюшту. Түрмө сакчысына айтышты, муну ушунчалык кылдаттык менен сен карагын, кайтаргын деди. Ал эми түрмө сакчысы болсо, аны ушунчалык кылдаттык менен кайтарыш үчүн түрмөнүн ички бөлмөсүнө киргизди дагы буттарын жыгач кишен кийгизип койду. Элчи Павыл Филипп шаарындагы адамдардын жаны куткарылыш үчүн, ошол жакта дагы Кудай куткарылууну, адамдардын куткарылышын каалагандыктан элчи Павылды ошол жакка жиберген болчу. Эми ал ошол жакка келсе, куткарылган, ошол адамдын ичинен жин чыгып кетсе дагы адамдар шайтандын колчулугунан бошонгон адам үчүн сүйүнбөстөн тескерисинче аны түрмөгө каматып койду. Элчи Павыл менен Сылас түн ортосунда ошол түрмөдө отурганда алар Кудайга сыйынып, Кудайды даңктап, ырдашты. Ошондо туткундар болсо, ошолдо жанында, ошол түрмөдө отурган адамдар Павыл менен Сыластын сөздөрүнө кулак төшөштү. Урматтуу бир туугандар, карагаларчы, алар шунчалык алардын жүрөгүнө Кудайдын сөзү, алардын жүрөгүндө тынчтык, ушунчалык ырайымдуулук толгондуктан, алар ошол түрмөдө отурса дагы, алар Кудайды даңктап, Кудайга сыйынып, тегерегиндеги ошол жакта камалган адамдарга алар таасир берип аткандыгын биз көрүп жатабыз. Бир маалда алар сыйынып Кудайды даңктап ырдашканда, катуу жер титирөө болуп, түрмөнүн пайдыбалы солкулдап кетти. Ошол замат бардык эшиктер ачылып, бардыгынын кишендери бошоп калды. Бул өтө таң калыштуу керемет. Анткени ошол түрмө сакчысы Павыл менен Сыласты жакшы кайтарыш керек болчу. Аны ошол түрмөнүн ички бөлмөсүнө киргизип, анын колдоруна жыгач кишен салып койгон эле. Эми элестет көргүлөчү. Эми ошол жакта Кудайдын кудуреттүүлүгү, Кудайдын күчү, адамдын өзүнүн уулдары, өзүнүн кыздары кандай гана жакта болбосун, ошол жакта Кудайдын калканычы, Кудайдын ырайымы, Кудайдын коргоосу бар экендигин биз көрүп жатабыз. Ошондо алар жер титирегенде анын колдорундагы кишендер түшүп калды. Ошондо жер титирегенде түрмө сакчысы ойгонуп кетип, түрмөнүн эшиктеринин ачылып калганын көргөндө, туткундарды качып кетти деп ойлоп, кылычын сууруп чыгып, өзүн өлтүрмөкчү болду. Бирок Павыл түрмө сакчысына мындай деп айтты: өзүңө эч кандай жамандык кылба. Анткени бардыгыбыз бул жердебиз. Түрмө сакчысы шам сурап алып, түрмөнүн ичине чуркап кирди да, коркконунан титиреп Павыл менен Сыластын алдына келип жыгылды. Анткени бул түрмө сакчысын өтө коркунуч басты. Эгерде ага ошол адамдарды кылдаттык менен кайтар деген буйрукту алгандан кийин, эгерде эртеси күнү алардын качып кеткендигин, же болбосо түрмөдө жок болгондугун анын башчылары билсе, анда түрмө сакчысын өлүм жазасына тартмак. Бирок түрмө сакчысы бир нерсени түшүнүп турат. Муну адам кыла албайт. Муну Кудай гана кылат. Анткени Кудай ошончо кайтарылып турган түрмөнү жер титирөө менен, өзүнүн күчү менен ички бөлмөдө отурган туткундардын колдорунан кишендерди алып эшиктерди ачып койгондугу бул Кудайдын керемети болчу. Ошондо ал
Паул менен Силасына келип жыгылды. Аларды сыртка чыгарып, мырзаларым, куткарыш үчүн эмне кылуум керек деп сурады. Алар болсага, Теңир Иса Машаякка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат дешти. Бул сөз эң маанилүү сөз. Эгерде кимде ким чын эле чын жүрөктөн Исанын алдына келип, Иса, менин күнөөмдү кечирчи, мен сени түшүндүм, сен куткаручу экенсиң, сен Теңир экенсиң деп чын жүрөктөн ишенген болсо, анда ал куткарылат. Бул убада адамдын убадасы эмес, бул убада Теңирдин убадасы. Анткени Иса Теңир, ким мага келсе, ким мага ишенсе, аны мен куткарам, аны өмүргө ээ кылам, анын күнөөсүн кечирем деп айткан болчу. Ал эми Иса Теңир, ал убада берип аткарбай койгондой адам эмес. Ал Теңир, ал сөзүнө турат, анын айткандай болот. Ошондуктан ошол элчи Паул болсо, элчи Паул болсо, ошол түрмө сакчысына келип, ал айтып жатат. Сен ишен дейт. Эгерде сен ушул жактан ишенсең, анда сенин үй бүлөң да куткарылат. Анткени ошол окуяларды үй бүлөсүнө айтып берсе, ошол окуяларды үй бүлөсү укканда, анда бул дагы Кудайдын керемети деп алар да Кудайга ишенет. Бирок таң калыштуусу, алар 32-нчи аятта ошентип аларга жананын үйүндөгүлөрүнүн бардыгына Теңирдин сөзүн айтып беришти. Ошол эле түнү түрмө сакчысы аларды үйүнө алып барып, алардын жараларын жууду. Андан кийин ал дароо эле үйүндөгүлөрүнүн бардыгы менен бирге сууга чөмүдүрүлдү. Аларды үйгө киргизип, алдыларына дасторкон жайды. Исага ишенип калышкан үчүн ал үйүндөгүлөрү менен бирге аябай кубанды. Таң атканда аскер башчылары шаар кызматчылары аркылуу кечээки адамдарды бошоткула деп айттырып жиберишти. Түрмө сакчысы бул кабарды Паулга билдирип, аскер башчыларга силерди бошотуш үчүн кишилерди жиберишиптир. Ошондуктан чыккыла да тынчтык менен кеткиле деди. Бирок Паул аларга, бизди римдик атуулдарды сураксыз эле бүт элдин алдында сабап түрмөгө камашты. Эми бизди жашыруун бошотушмакчыбы? Мындай болбойт. Бизди өздөрү келип чыгарышсын деди. Шаар кызматчылары бул сөздөрдү аскер башчыларына айтып барышты. Аскер башчылары эки элчинин римдик аттуулдар экендигин угуп коркуп кетишкендиктен келип алардан кечирим сурашты да, аларды түрмөдөн чыгарып шаардан кетүүлөрүнө өтүнүштү. Алар болсо түрмөдөн чыккандан кийин Лидиянын үйүнө келишти. Ал жерде бир туугандарга жолугуп, акыл насаат айтышты, анын жолго чыгышты. Ушул жактан, ошол түрмөдө отурганда, ошол түрмө сакчысы аларды эртеси күнү силерди башчылар чыгара бергиле деп айтты. Эми тынчтык менен бара бергиле деди. Бирок элчи Паул айтты, жок дейт. Биз элдин көзүнчө бизди кылмышкер сыяктуу бизди түрмөгө отургузду. Эми бизди жашыруун чыгарганга болбойт. Анткени алар өздөрү келсин. Ошондо алар римдик атуулдар экендигин түшүнгөндө, алар келип туруп Паул менен Силастан кечирим сурашты. Ошентип алар түрмөдөн чыгарды. Көрсөк Кудай ошол Паул менен Силасты бекеринен ошол түрмөгө алып барган эмес экен. Анткени ал жакта Кудайды издеген, ошончалык Кудайдын куткарылуусуна муктаж болгон адам бар экендигин Иса Теңир көргөн. Ошондуктан ошол жака Иса Теңирдин кызматчылары, Кудай жөнүндө айтып бере турган адамдары керек болчу. Алар барышты. Алар барып ал жактан ошол Кудайдын куралы болуп, ошол түрмө сакчысы ишенип калды. Анан алар болсо түрмөдөн чыккандан кийин алар баягы эле Лидиянын үйүнө келишти. Ал жактан алар Кудай жөнүндө сүйлөштү, акыл насаат айтышты. Анан ошентип алар жолго чыгып, алар жолдорун улантты. Эмне себептен мен ушул окуяларды айтып жатам? Анткени элчи Паул Филипп шаарындагы жыйынга ошол катты жазардын алдында, ошол катты биз түшүнүш үчүн, Паул ошол катты эмне себептен жазгандыгын түшүнүш үчүн, ошол Филипп жыйыны эмне себептен түзүлүп калгандыгын, же болбосо кандай жол аркылуу түзүлүп калгандыгын, анын жыйындын пайда болушуна эмне себепкер болгондугун биз билиш үчүн ушул окуяларды окуп жатабыз. Көрсө, элчи Паул аркылуу, Силас аркылуу, Лука жана Тимотей аркылуу Кудай колдонуп, ошол жактан Лидия деген аял, түрмө сакчысы Иса Машаякка ишенип калышкан экен.
Ошентип элчи Павыл ал өзүнүн кызматын Филиппте ушундайча кылган эле. Бул элчи Павыл Филипп шаарындагы жыйынга жазган катын бул 61-62 жылдары жазган болчу. Ал эми ошол шаарга элчи Павыл болсо биздин заманда 52 жылы барып Кудай жөнүндө айтып берген эле. Арадан 10 жылдай убакыт өттү. Элчи Павылды Ыйса Машаякка ишенгендиги үчүн, Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүргөндүгү үчүн аны түрмөгө камап коюшту. Ал Римде түрмөдө отурат. Ал кылмышкер сыяктуу отурат, бирок ал Ыйса Машаякка ишенгендиги үчүн, Ыйса Машаяк жөнүндө айткандыгы үчүн, адамдардын жаны куткарылыш үчүн кызмат кылып жүргөндүгү үчүн аны түрмөгө камап койгон. Эми ал түрмөдө отурат. Ошондо Филипп жыйыны, башкача айтканда Филипптеги ишенгендер жөнүндө элчи Павылга ар түрлүү кабарлар келип жатты. Элчи Павыл болсо ошол Филипп жыйындагы ишенгендерге кат жазгысы келди. Бирок ошол кат жазуунун, ошол катынын максаты бир нече максаттары бар эле. Эң биринчи максаты ошол Филипп жыйынына элчи Павыл ыраазычылык айткысы келген. Анткени элчи Павыл кайсы гана жерде болбосун, ал Кудай жөнүндө айтып жүргөндө ушул жыйын аларга колдоо көрсөтүп турган жыйын эле. Экинчи максаты болсо ошол жыйында, ошол жерде куугунтук болуп аткан эле. Ошол жыйынга элчи Павыл куугунтукталып жаткан жыйынды сооротуш үчүн, аларды бекемдеш үчүн, аларга акыл насаат айтыш үчүн ушул катты жазган. Үчүнчү максаты ошол Эпафродит деген адам, бул башкача айтканда Филипп шаарындагы адам, элчи Павылдын жанына барып, элчи Павылга кызмат кылыш үчүн жөнөтүлгөн адамды кайра Филиппке жөнөтүш үчүн, ошону билдириш үчүн, башкача айтканда ошол Эпафродитке урмат көрсөткүлө, аны кайра кабыл алгыла. Анткени ал кабыл алууга татыктуу адам, ал кызматчы адам, кызматчыларыңарды урматтагыла деген акыл насаатты айтыш үчүн жазган эле. Төртүнчү максаты болсо, ошол Филипп жыйындагы ишенгендерге айтып атат: атаандашпагыла. Таза ниет менен, чын жүрөк менен, сүйүү менен, бир ойдо, бир максатта Кудайга кызмат кылгыла деген акыл насаатын жеткизиш үчүн ушул катты жазган. Бешинчи максаты ошол жыйынында ар кандай жалган окутуулар пайда боло баштагандыктан, ошол жалган окутууларга кантип каршы туруш керек, жалган окутуулар эмнени туура эмес окутуп аткандыгын көрсөтүш үчүн ушул катты жазган эле. Алтынчы максаты болсо, машаякчылык жашоо кандай экендигин, башкача айтканда Ыйса Машаяктын жолунда, Ыйсанын жакшы кабарына ылайыктуу, татыктуу кантип жашаш керек экендигин элчи Павыл ушул катында көрсөтөт. Ошондуктан ушул катты окуп жатканда биз билсек болот. Элчи Павыл ушул кат аркылуу бүгүнкү күндөгү ар бирибизге, ар бир угарманга, ар бир тууганыма өзүнүн акыл насааты бар. Анын айта турган сөзү бар. Ушул жыйын ушунчалык Кудай үчүн курмандык кылган, ушул жыйын Кудай үчүн ушунчалык чуркаган, аракет кылган жыйын болгон экен. Бирок ошону менен бирге бул жыйында деле толтура көйгөйлөр болгон экен. Анткени ошол көйгөйлөрдү элчи Павыл көргөндүктөн, ошол көйгөйлөрдү кантип чечиш керек, ошол көйгөйлөргө чечиш үчүн жакшы кеңештерди элчи Павыл берген. Эми элчи Павыл болсо ушул жыйынга катын жазып атат. Ушул каттын эң алгач башынан окуп, анан биз андан ары ой жүгүртөлү. Филиппиликтерге жазган Павылдын каты 1 бөлүм 1 аяттан 11 аятка чейин окуйм. Филиппиликтерге жазган элчи Павылдын каты 1 бөлүм 1 аяттан 11 аятка чейин. Филиппидеги жыйын башчылары жана диакондар менен бирге эле Машаяк Ыйсанын бардык ыйыктарына, Машаяк Ыйсанын кулдары Павыл менен Тимотейден салам. Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силерди эстеген сайын Кудайыма ыраазычылык билдирем.
Сыйынган сайын баарыңар үчүн ар дайым кубаныч менен сыйынам. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Иса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Баарыңар жөнүндө мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, жакшы кабарды коргоп бекемдеп жатканымда болобу, баарыңар мени менен бирге райымга шериктешсиңер. Баарыңарды Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө. Силердин сүйүүңөр таанып билүү жана ар кандай сезимталдык жагынан өсө бериш үчүн сыйынам. Эң жакшысын ажырата билип, Машаяктын күнүндө таза жана кемчиликсиз болушуңар үчүн сыйынам. Кудай даңкталышы жана макталышы үчүн Иса Машаяк аркылуу адилдиктин жемишине артыгы менен ээ болушуңар үчүн сыйынам. Элчи Паул түрмөдө отуруп алып, эркиндикте жүргөн Филипп жыйынына ал айтып жатат. Мен силерге салам айтам. Ушул катты эң эле алгач жыйын башчылар силер окугула. Андан кийин ушул катты диакондар окугула. Андан кийин ушул катты бардык жыйынга окуп бергиле. Жыйынга салам айткыла. Кудай жыйынга Иса Машаяк аркылуу Теңирибиз, атабыз, Кудайыбыз райымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Ошол силердин жыйындагы бир туугандарга мен Иса Машаяктын райымын, Иса Машаяктын тынчтыгын каалайм. Мен силер үчүн сыйынып жатам. Мен силер үчүн сыйынганда дайыма Кудайга ыраазычылык айтам. Мен силерди эстеген сайын кубанам. Мен силер үчүн сыйынган сайын кубаныч менен сыйынам. Мен баарыңар үчүн сыйынам. Анткени эмне себептен мен силер үчүн сыйынганда жүрөгүм ушунчалык кубанат. Анткени силерди биринчи күндөн тартып азыркыга чейин мен кайсы гана жакта жакшы кабар таратпайын, кайсы гана жакта мен Кудайга кызмат кылбайын. Силер мага ошол кызматымда кызматташ болуп келе жатасыңар. Эмне гана кызмат кылбайын, силердин салымыңар бар. Силердин салымыңар чоң. Мен силердин салымыңарды унутпайм. Мен силердин салымыңарды эстейм. Мен сыйынган сайын жүрөгүмдө силерге карата ошол Кудайга ыраазычылык пайда болот. Мен силер үчүн кубаныч менен сыйынам. Силердин араңарда болуп аткан жакшы иштер, бул Кудайдын жакшы иштери. Анткени Кудай ошол силерде баштаган жакшы ишин аягына чейин чыгарарына мен бекем ишенем. Ошол жакшы иш, бул силердин араңарда болуп аткан жакшы кабар. Анткени жакшы кабар болсо, бул адамдардын жаны куткарылышы үчүн, адамдардын түбөлүк өмүргө ээ болушу үчүн айтыла турган жакшы кабар. Бирок ошол жакшы кабарда силер мени менен кызматташ болуп келе жатасыңар. Ошол жакшы кабарды силердин жашооңордо бар болуп аткан болсо, бул Кудайдын иши, анткени Кудай баштаган. Мен силер жөнүндө ушундай ойду ойлоймун. Мен кайсы гана жакта жүрбөйүн, мен кишенде болобу, мен кайсы гана жакта жакшы кабарды коргоп жатканымда болобу, силер дайыма менин жүрөгүмдөсүңөр. Мен силерди эч качан унутпайм. Менин жүрөгүмдө силер жашайсыңар. Мен силер үчүн сыйынам. Ал эми мен кылып аткан жакшы кабарда, мен кылып аткан кызматымда силер дайыма ошол райымга, Кудайдын райыма силер мени менен шериктешсиңер. Кудай күбө. Мен силерди Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө. Мен силерди силердин жардамыңарга, силердин менин кызматыма берип аткан жардамыңарга карата сүйбөйм. Мен эч нерсеге карабай, Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөм мен силерди. Ошондуктан мен силер үчүн сыйынганда ушунчалык жүрөгүмдөгү Иса Машаяктын сүйүүсү менен сыйынам. Мен силер үчүн кубанам. Мен силер үчүн силердин ошол сүйүүңөр таанып билүү жагынан, ар кандай сезимталдык жагынан өсө бериш үчүн сыйынам. Силердин ошол сезимталдыгыңар ушунчалык назик болуп, силердин сезимталдык жагынан ушунчалык байкагыч болушуңар үчүн мен сыйынам. Эң жакшысын ажырата билишиңер үчүн сыйынам. Силердин ошол Иса Теңирдин келген күнүнө чейин таза, кемчиликсиз болушуңар үчүн сыйынам. Силердин жашооңор жемиштүү болуш үчүн сыйынам.
Элчи Павыл болсо ушул Филипптеги жыйын үчүн ушунчалык сыйынганда кубаныч менен, ырашчылык менен ал сыйынып жатат. Анткени бул жыйын Элчи Павыл кайсы гана жакта жүрбөсүн, Элчи Павылга ушунчалык колдоо көрсөтүп, сыйынып, жардам берип турган жыйын эле. Урматтуу бир туугандар, эгерде биз жакшы кабар менен чогуу кызматташ болсок, ошол жакшы кабар адамдарга жетиш үчүн, адамдардын жан дүйнөсүнө жетиш үчүн биз кызматташ болсок, анда биз бири-бирибиз үчүн жакын болобуз. Биз бири-бирибизге жакын болобуз. Биздин ортобузда Иса Машаяктын сүйүүсү орной баштайт. Анткени жакшы кабар бул бизди жакындатат. Ошондуктан бир туугандарым, эгерде кимде-ким жүрөгүндө сүйүү жетпей аткан болсо, анда силер Кудайдын жыйыны менен чогуу Кудайдын ишин кылсаңар, анда ошол сүйүүнү силердин жүрөгүңөрдө Иса Машаяк пайда кылат. Биз болсо ушул катыбызды, ушул Кудайдын сөзүн дагы кийинкиде улантабыз. Кудай сиздерге өзгөчө батасын берсин. Ушул жыйындагыдай биз Кудайга кызмат кылып аткан адамдар үчүн сыйынып, алар үчүн колдоо көрсөтүп турганга Кудай бизди үйрөтсүн, Иса Теңирибиз бизге жардам берсин. Амин.